Бүгүнкү күндө дээрлик кагазга кат жазуу деген жокко эсе. Бул суроого колубузда турган уюлдук телефон жооп берет. Уюлдук телефондун ичиндеги көптөгөн программалар бар. Алардын ичинен сиз кайсынысын көбүрөөк колдоносуз? Дал ушул суроо менен шаар тургундарына кайрылып көрдүк. WhatsApp же Instagram. Мисалы үчүн классташ балдарыбыз жаныбыз калса дагы артыр жеңебиз көрүп коет, агабыз көрүп коет деп мындайраак болуп кыздар менен баса алып, ана мындай ачык сүйлөшкөн жок. Балекетиң алайын, каралдым. Эми азыр уяты жок, балекетиң алайын. Тиги боо салга отуруп алат, эркек баланын астына кыз отуруп алат. Каттар боюнча кат жазчыбыз, жазганы менен бере алчу эмеспиз. В основном Facebook, WhatsApp го дейм. Эми азыркылар үчүн WhatsAppка жазыш оңой да. Анан бай биз кагазга жазып, китепти көп көнүп калганбыз да. Мисалы мен WhatsAppка жазгандан көрө кагазга жазганды жакшы көрөм да. Instagram. Жазышкан жокмун, болгон Instagramда видео көрүп келатам. Instagram боюнча, WhatsApp боюнча соцсеттер ошолор менен колдоном. Например, ВКонтакте деген сайт бар, Асиян. Так, Instagram, WhatsApp. Кечекиниби, Бишкектегиниби, балалык шагымды. Эмне үчүн мынча кыскан жазышасыздар? Билем, ошондой болуп калат да, ошо кыска. Кандай жакшы, өзүң кандай жакшы болду, э? Болду. Instagram болуш керек. WhatsApp. WhatsApp'тан Кайсыл соцсет аркылуу көбүрөөк кат жазышасыз? кагазга жок жазбагам. Ушул жана башка кызыктуу суроолорго жоопту бир гана таңманай берүүсүнөн көрө аласыздар. Сөздү кесиптештериме узатам, саламатта калыңыздар.